Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 12 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге жеринин аянты 6 сотук болгон сатылуучу ушул үй тууралуу маалымат бермекчимин. Толук бүт элек үй. Кызыл китеби бар, документи так. Анан туугандар, бул үйдүн баасы болгону 2,5 миллион сомго бааланды. 2,5 миллион сом, анан кеми бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сатыла турган ушул үйдүн баасы жана эсим номери ушул видеонун экранында жазылган. Туугандар, үйдүн жери 6 сотук. Кызыл китеби бар. Кызыл китеп боюнча 6, бирок фактически эсептегенде жери 7 же 8 сотук чыгат экен. Ушул информацияны жакшылап эске алып коюңуздар. Үй жакшы качестводо салынган. Мына көрүп атасыздар, бышкан кирпич, сесмопоиз колонна орнотулган. Бул жакта видео аркылуу көрүп атасыздар. Фундаменттери дагы бийик болуп коюлган. Анан нол тарапта кудугу дагы бар экен. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип үй тууралуу дагы да бир толук маалымат берейин. Туугандар, мен турган жер бул Кеңсайдын кире бериши. Текстиль ишканасынын жанында турам. Баарыңыздар эле билесиздер. Жапалак тараптан же болбосо ДУ тараптан Кеңсайга кирип келсеңиздер болот. Бул ошондо шаарга караган Кеңсай. Кеңсайдын кире бериши, ориентирде ушул ишканага аласыздар. Ишкананын жанындагы көчөгө кирип, түп-түз где-то бир 800 метр, 900 метр түп-түз кирип барыңыздар. Же андан деле бир аз ашыкча түп-түз кирип барсаңыздар, эч жакка бурулбай. Ошол жактан дагы сиздерге маалымат берем. Туугандар, мен көрсөткөн жол менен түз жүрүп келе бересиздер, эч жакка бурулбайсыздар. Анан мына байкап атасыздарбы, ушул жерден дагы үйлөрдүн саны өтө көп болуп көрүнүп турат экен. Мына. Текстиль ишкана дагы көрүнүп турат. Байкап атасыздарбы? Ушундай үйлөр көп туугандар. Так, ошондо бул Кеңсайдын эң негизги көчөлөрүнүн бири. Мындай түз жүрөсүздөр дагы, сол тараптагы экинчи көчөгө кирсеңиздер, жанагы сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү үйдүн алдына дагы келдим. Туугандар, мына бул мен турган жер көчө, узундан бери жака келген, анан дальше кеткен көчөлөрдүн бири. Ушул көчөнүн эле мына боюнда ушул үй сатыкка чыгып аткан учуру. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун туугандар. Так, кызыл китеп боюнча жери 6, фактически эсептегенде 7 же 8 сотук чыгат экен. Кызыл китеби бар, документтери так. Бул жерде эси деле айтып атат, эгерде ала турган адам болсо, келип архитекторду чакырып, казыктарын кактырып, закон түрүндө өткөрүп берем деп мага маалымат берди. Акча керек экен туугандар, ошол эле себептен сатып атабыз деп айтты. Сиздерге границаларын түшүндүрөйүн биринчи, 6 сотук болгондо. Мына үйдүн артында 2 метр место калтырылган. Ошол жерден эсептелинет дагы, бул жака мындай келет дагы. Мына казыкты көрүп атасыздарбы? Ошол жерге чейин. Өйдө тарапка туурасы 25 метр туугандар. Жери тегиз, сонун, көчөнүн эле бою. Анан дагы бир жакшы жери, мына өйдө тарапта пустой жерлер турат, көрүп атасыздарбы? Ошол жака Кудай буйрса мектеп түшөт экен туугандар. Анан жанагы мен көрсөткөн ишканага, текстиль ишканасына деле жакын эле. Кийин келип, эси менен сүйлөшүп, маалымат алып кетесиздер. Жогору тарапка чыксаңыздар, мына бүт бардыгы участок туугандар. Ол жакта деле мына байкап атасыздарбы? Портер менен келип, мына жерлерин казып, уже фундамент куябыз деп даярданып аткан учуру. Ушундай. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жибериңиздер туугандар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Эң негизгиси жери теп-тегиз. Вариант обмен жолдорун сурапмын, ал жагын эми эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Бир квартираңыздар же болбосо да бир машинаңыздар болгон болсо. Үй 5 бөлмөдөн турат. Плюс коридору бар. Анан узун турасы 9га 16. Жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирип, планировкаларын, бөлмөлөрүн сиздерге көргөзүп берейин. Туугандар, бул үйдүн коридору, зерикпей жакшына көргөзүп берейин сиздерге. Так, ушул биринчи бөлмөсү болуп калат. Менимче бул конок бөлмө окшойт, гостиный. Караңыздар, кеңири болуп турат. Бышкан кирпич, сесмопоиз колонна кеткен. Коридору да ушундай кеңири. Анан мына ылдый тараптары деле топурак менен толтурулуп тегизделген туугандар. Так, бул экинчи бөлмө. Спальня кылып койсоңуздар болот. Бул жагы болсо үчүнчү бөлмө. Бул жакты детский спальня кылып койсоңуздар болот туугандар. Бул жака жүрүп келсеңиздер, кухня кылып койсоңуздар болот туугандар. Эми карап көрөсүздөр, мындай примерно кылып айтып атам сиздерге. Бул жагын санузел кылып койсоңуздар болот. Анан жакшы жери мына жакта подвалдын деле эшиги бар. Подвалга эми салат, варенье дагы бир башка нерселерди коюп турсаңыздар болот.
Мына туугандар, колдон келишинче ушул 5 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бердим. Сиздерге деле плюс сөптөгөндү алып, кийин каалагандай кылып өзүңүздөр бүткөрүп, ремонтун жасап кирип жашай бересиздер. Мына мен жанагы айтып берген жанагы кудугу туугандар. Так, колдон келишинче маалымат бердим. Кызыл китеби бар, документтери бардыгы так. Кийин келип көрүп кетесиздер. Баасы канча дей турмасаңыздар, жана айтып өттүм, 2,5 миллион сом. Анан кеми бар, чалып сүйлөшөсүздөр. Эйсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чырбаңыздар туугандар.